Бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму жыл сайын 9-10 мартта бөйрөк күнүн белгилеп келет. Ал эми биздин кыргызстандык нефрологдор да бул күндөрү ар кандай иш-чараларды өткөрүүдө. Биз болсо азыр улуттук госпиталдын нефрология бөлүмүндөбүз. Бул жерде азыркы тапта 30 бейтап дарыланып жатат. Биз болсо адистердин кеңешин угалык деп келдик. Бөйрөк оорулары көп учурда өзгөчө белгилерди жаратышы мүмкүн. Бирок кээде жалпы белдин оорушун айырмалоо кыйынга турат. Андыктан бөйрөктөр сизди кыйнап жаткандыгын аныктоо үчүн төмөнкү белгилерди билүү маанилүү. Пиелонефрит деген бар, гломерулонефрит деген оору бар да. Өгөөнүн айырмасы өтө эле чоң болот. Пиелонефритте обычно оору бел оору башталат, температура болуп башталат. Заранын өңү өзгөрөт. Гломерулонефрит дегенде бул аутоиммунно воспалительное заболевание деп коет да. Мындай симптомдор көп билинбейт. Бирок өтө курч башталганда биринчи эле симптому баягы шишик или бутта башталат, или бетте башталат да. Анан мачанын өңү өзгөрөт. Мачанын өңү жанагындай кызыл чай деп коебуз, өтө эле кызыл эмесми, саргыч типтеги чай болуп калат, ошондой болушу мүмкүн. Же болсо жана алманын согу бар го, мындай кичине киргилтек болуп калат, ошондой. Же болсо пиванын өңүндөй ушундай болот да, анан үстүнө көбүктөр пайда болуп калат. Ушундай учурда көп убакта моментти өткөрүбүз да, анан кийин 1 ай өтүп кетет, 2 ай өтөт, 3 ай өтүп кетет. Анан кийин врачтарга келишет да. 3 айга чейинки убакытты бул өтө курч гломерулонефрит деп эсептелет. 3 айдан өткөндөн кийин бул өтүшүп кеткен гломерулонефриттер болот да. Эң оор бөйрөк ооруларынын бири гломерулонефрит болуп саналат. Бул дартты айыктыруу үчүн бейтаптар айлап, жылдап дарыланышат. Ооруганымда эле сезилген эмес, бирок ошо шишип, давлением көтөрүлгөн. Анан ошолго байланыштуу бул жака келип көрүнгөм, анализ тапшырып. Бул жерден жакшы текшеришти, текшерүү жакшы. Эмне көп экен да, белок бар экен. Белок болуп чыкты. Канча болуп чыгат? 3 болуп чыкты. Эми нормада бөйрөк мындай болуп эсептелет. 2 слойдон турат. Бул корковый слой деп коет, анан мозговой слой деп коет да. Бул жерден именно ушул жерде биздин проблема башталат да. Биринчи, экинчи этап менен зара обработкадан өтүш керек да, ошол жерденчи. Ошондо могу нефрондор бар, могу нефрондор деп коет. Ошол нефрондорго воспаление болот дагы, подоцит деп коет, андагы структурасы көп да. Ошолорго лишний антитела антигендер отуруп калат да, анан эми мындайча бүтөлүп калды деп айтсам болот да. Анан кийин фильтр болбой калат жакшычы. Фильтр жакшы болбой калат дагы, белоктордун баары бияка чыгып, зарадан чыга баштайт. Көп ошондо шишиктер көп пайда болот да. Кан пайда болот ошол убакта. Адистердин айтымында бруцеллез, кээ бир учурда гепатит, ар кандай инфекциялык оорулардын кесепетинен гломерулонефрит пайда болот. Эгерде белгилеп кеткен дартка чалдыксаңар, дарыгердин кеңешин толук аткаруу керек. Должны соблюдать режим. Гломерулонефрит оор оорулардын бири болгондуктан кыймыл аракетти азайтып, дарыларды өз убагында ичип, номер 7 стол диетасын сактоо зарыл. Майлуу, туздуу, эттүү, ачуу куурулган тамактардан баш тартуу керек. Андан тышкары суусундуктарды да ченеп ичүү зарыл. Бобовые консервы, маринады, все надо будет исключить. Эгерде сиз жогоруда айтылган белгилерди байкасаңар, сөзсүз убакытты созбой дарыгерге кайрылыңыз. Бөйрөк оорусуна олуттуу мамиле жасоо керек. Айдана Астамова, Данияр Амантурулу, Замана студиясы.